Салам достор, бүгүнкү сабакта биз сиздер менен мына ушундай калем салгыч токуйбуз. Үйрөнөлү. Бизге ал үчүн эмне керек? Жип керек. Макарони фирмасынын канча бул 2-3 мм жиби 200 грамм, 240 метр болот. Бизге ине 3 же 3,5 размердеги илмек. Жана ошондой эле мындай бекунок такканы, тиккени керек болот озуна. Анда эмесе биз сиздер менен баштадык. Кантип баштайбыз? Бул сабак жаңы нөлдөн башталган токуучуларга эмес. Сиз бул пеналды токуп үйрөнүп алышыңыз үчүн бир аз болсо дагы терминдерди билишиңиз керек болот. Убакытты узартпаш үчүн мен сиздерге кыска айтып бергенге аракет кыламын. Бирок түшүнбөй калсаңыз суроолорду бериңиз. Жазыңыз комментарийге, мен сиздерге түшүнбөй калган жерлериңиз болсо жардам берейин. Мен үчүн, менин колум үчүн могу 3-чү өлчөмдөгү илмек туура келет. Мага ушул жагат. Сиз өзүңүздүн колуңузга кайсы илмек 3 же 3,5 кайсы бири туура келет, ошону тандайсыз. Биринчи учурда эмне кылганбыз? Түбүнөн баштайбыз буну. Калем салгычтын мынакей могул жерден биз аба илмектерин терип алабыз. Эң акырында мына ушул жерлерден бүтүрөбүз. Ылдыйдан баштайбыз, жогору карап токуйбуз. Ошондо бизге азыр 40 аба илмеги керек болот. Аба илмегин терүү боюнча билбесеңиз, менин ушул каналымда аба илмеги деген же болбосо воздушный петли деген сабак бар. Ошол сабакка барып көрүп келсеңиз болот. Бизге азыр 40 аба илмеги керек болот. Мына ушундай кылып аба илмегин терип алабыз. Мына кыздар, мен азыр 40 аба илмегин терип алдым. Эмне үчүн 40 дедим? Себеби бизге карандаштын, калемдерибиздин өлчөмү керек болот да. Мына канчалык деңгээлде туура келет. Ичине батпай калышы мүмкүн эгерде өлчөмүн туура эмес алып алсак. Мен азыр бул пеналга караганда, экинчи жаңы тогуп атканым бир аз чоңураак болсун деп, бир аз көбүрөөк аба илмегин терип алдым. Мына эми биз сиздер менен биринчи катарды токууга өтөбүз. Аба илмектерин терип алдык. Эми айлантыра токуйбуз. Мисалы бул түбүнөн токуп башталган, үстүнө чейин бүткөн. Мынакей. Бул жерде аба илмеги ортодо калат. Азыр бир катар биз жөнөкөй мамыча менен токуйбуз. Столбики без накида. Анан уже биз кийинки терминге өтүп баштайбыз. Эми 40 аба илмектин 40-чыга эмес, 39-чуга биз прибавка жасайбыз. Эки жөнөкөй илмекти, жөнөкөй мамычаны бирөөнүн ичине салып токуйбуз. Мынакей. Эми катардын акырына чейин жөнөкөй мамыча токуп чыгабыз. Жөнөкөй мамыча бул столбики без накида, обычный простые столбики без накида. Просто токуйбуз мына. Көрдүңүзбү? Аба илмегине салабыз, жипти алабыз. Бизде экөө болуп калды. Экөөнөн бир өткөрөбүз жипти. Мынакей ушинтип биз катарыбыздын аягына чейин ушундай кылып жөнөкөй мамычаны токуп сиз менен жолугабыз. Азыр мен эң акыркы илмекке келдим. Мынакей бирөө калды. Эми ушул бирөөнүн ичине, мына могул жерде бирөө калды. Ушул бирөөнүн ичине 4 жолу жөнөкөй мамыча токуйбуз. 2, 3, 4. Мына. Эми катардын акырына чейин кайрадан биз азыр аба илмегинин бир тарабын токудук. Эми экинчи тарабын токуп, эң акырына келгенде дагы жолугабыз. Экинчи тарабында биз жөн гана могул учу калбады беле, ушул учун биз бекитип кетебиз. Анан могул жерге аба илмектерин токуйбуз. Мынакей. Көрдүңүзбү? Буну бекитип кетебиз. Ушул жерде дагы бир айтып кете турган лайфхак бар. Биз өзүбүзгө кока-колабызды дагы могул баштапкы калган жердин учун күйгүзүп катырып алабыз, а то сөгүлүп кетет. Азыр биз сиздер менен мынакей эң акырына чейин келип калдык дагы. Эң акыркы келген илмекте биз прибавка кылабыз. Прибавка дегенди биз билебиз. 2 жолу бир мамычанын ичине салып токуу дегени. Мынакей ошентип биздин биринчи катарыбыз эле бүттү. Эгерде кааласак биз ушул түбүн, дыносу бизден эң түбүн кааласак жайык, анан кененирээк кылып алсак болот. Кааласак мына ушундай кылып эле сразу бийиктигине өтүп кетсек болот. Мага азыр ушул жетишерлүү. Сиздин каалооңузга жараша, сиз эгерде тажрыйбалуу токуучу болсоңуз, өзүңүздүн каалооңузга жараша кенендетип, же болбосо ушул бойдон жогорулатып кетсеңиз болот. Эми мен азыр эмне кыламын? Бул жерге келгенде 2 жогорку чокусунан 2 жолу прибавка кыламын, жана бул жерде 1 жолу прибавка кыламын, кеңейтип аламын ошентипчи. Белгилеп адашып кетпеш үчүн биз кааласак ушундай жип коюп алабыз, кааласак маркер коюп алабыз. Азыр мен бул жерден эң эле биринчисине прибавка кылып аламын бул жерге. Мынакей, бир прибавка кылдым дагы. Кийинкисинен уже мен арткы бизде мындай жүрөкчөлөр турат. Көрдүңүзбү? Мынакей, колосоктор. Ушул жүрөкчөнүн экинчи арткысына гана токуйбуз. Столбики без накида за заднюю полупетлю деп айтылат. Мына, мен азыр көрсөтүп беремин дагы. Мына арканкысына салып, жипти алып, жөнөкөй мамычаны токуйбуз. Арткысына салып, мына
бул жагы оңой эле, только бир эле катарына салып токуп кете бересиз. Ошондо бизде мындай бир сызыкчасы калат. Ал дегенибиз мынакей. Бул сызыкчалар турат, көрдүңүзбү? Мынакей. Ошол биз арткысына гана токуганыбыз. Айлантырып эле мына ушундай кылып сиз өзүңүзгө керектүү болгон бийиктикти токуйсуз. Сизге мисалы үчүн биз азыр бул жеринде турабызбы? Канчалык бийик керек? Айлантырып эле токуй бересиз. Канча сизге бийик керек болсо, ошончо токуп, биз сиз менен өзүбүзгө керектүү бийиктикти токуп алгандан кийин жолугабыз. Мынакей кыздар, мен токуп атамын. Пеналымдын жарымына жеткени калдым. Жөнгөнө биз мен айтып өткөнүмдөй эле айлантыра арткы мамычанын арткы бөлүгүнө эле ушинтип токуй беребиз. Мынакей. Мен азыр мына ушунча токуп койдум ошону. Дагы бир аз токуймун, анан кийин сиз менен жолугабыз. Сиз дагы өз алдыңызча ушундай кылып айлантыра эле жөн гана арткы мамычасына салып, мындай кылып токуй бересиз. Мынакей. За заднюю полупетлю. Мына кыздар, мен азыр өзүмө керектүү болгон бийиктикте, пеналдын бийиктигин токуп алдым. Азыр биз сиздер менен өлчөйбүз. Меники канча чыкканын примерно 9,5, ровно 9,5 сантиметр болду. Эми сиз өзүңүз каалагандай өлчөмдү аласыз. Эми эң акырында бизге 20-25 сантиметрлик жип калтырып алабыз дагы. Бул менин фантазиям, өзүмө жараша. Сиз өзүңүзгө жараша кааласаңыз бул жерде, ушул жерден эле кесип салып жипти бул жака катып салсак болот. Мен бул жерге бир аз балама дагы кызыктуураак болсун деп кичине азыр эсептейбиз, примерно канча 1 2 3 4 5 6 аба илмегин терип алып туруп, бул жерге мен киргизип жатамын. Илмек брелокпу, кооздукпу илиш үчүн атайын илмек калтырдым. Мынакей. Менин балдарымдын өзүнүн брелоктору бар, балким ошону тагабы, өзү жактырган жаныбарын каалайбы же жазуу каалайбы, ар ким өзүнүн каалоосуна жараша. Эми бизге бул жип керек эмес, алып салсак боло берет маркерибизди. Мынакей. Эми биз бул жиптин учун күйгүзүп алабыз. Мындай кылып. Мынакей. Сөгүлүп таркап кетпеш үчүн күйгүзүп алдык дагы. Эми акырын бул жипти катып чыгабыз ичине, чтобы торчать этип, мешать этип калбасын үчүн акырын жакшылап ичине бул жака катып чыгабыз. Эгерде сиздер менен эгерде сиз сатууга жасасаңыз, албетте баары тең идеалдуу болгонго аракет кылышыңыз керек. Мен азыр үйдө сабакта көрсөтүп берүү үчүн үйдө бар болгон мындай туура келген замочокти таап алып ошону эле коюп атам бул жерге. Үйүңүздө жок болсо, демек жаңы алып келип койсоңуз да болот. Ушундай кылып коюп алып, жакшынакай кылып аккуратно тигип чыгабыз. Мына ушундай кылып, мындай кылып коюп алып тигип чыгабыз. Мына кыздар, мен азыр өзүмдүн пеналымды бүттүм. Тигип койдум. Колум менен эле тигип чыктым. Анчалык кыйын тигүүчү эмесмин, бирок ошентсе деле эптесе болот экен. Эми бул жерине кааласаңыз мындай брелок илип берип коесуз. Кааласаңыз мындай, кааласаңыз мындай. Ошондой кызыктуу, мектепке керектүү болгон шаймандарды дагы ушундай кызыктуу кылып өзүбүз кооздоп, өз колубуз менен жасап берсек болот. Бунун бир аз кичинерээк болгон болчу, мына биз бир аз чоңураак кылдык да ушундай. Сиздер дагы өз колуңуздар менен пенал жасаңыздар. Инстаграмда мени белгилеңиздер, комментарий жазыңыздар. Ийгилик, сиздердин дагы колуңуздардан келет сөзсүз түрдө. Жакшы туруңуздар, кийинки сабактарда көрүшкөнчө.